Арваңыздар, жаңы жұма башталды, бұл иш күннің кечи долбоору, жана бұл ТВ бір кейджи каналы, жаңы жұма жай башталған менен біздің проблемаларыбыз, көйгөйлөрүбүз эски бойдон калууда. Кылымдын аферасы аталган кумтөргө байланыштуу маселелер менен бүгүн биз талкуу менен албетте толуктайбыз эфирибизди. Сиздер дагы кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 бул биздин WhatsApp жана Telegram номерубуз. Андыктан жақынырақ келіңіздер, жана әлбетте ең пайдалуу жана акыркы маалыматтар менен сиздермен бөлүшөбүз деген терең ишеничибиз бар. Биз менен болуңуздар. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын уланты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүріпті. Қадырын тұйып арқтанам Қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған, егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншада Нашайызы қалған қырғызымдың бірін кеттің аулысқа, бірін жеттіп жылдысқа, бірін жарап намысқа, бір-бірін даңғалашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өшпөссем кекті. Батырлар ғанаң ей, байырдан ұрып тышты елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дұғышылы бұқтырдан жүріпті. Қадырын тұйып барықтанам Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам Қасайызы қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа, бірін кеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-бірін даңғалашпа. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү эфирибиз кумтөрдүн айланасындагы маселелерге арналган. Ошол кумтөр боюнча комиссиянын 2012 жылдагы жана быйылкы жылдагы комиссиянын мүчөсү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айнур Алтыбаева бүгүн бизде мейманда келип отурат. Кош келипсиз.
Мына жаңы бийлик келген сайын жаңы комиссия түзүлөт. Көбүнесе кумтөр боюнча. Анан кийин сиз ушул бардык ушул тирешүүлөрдүн Кыргызстандын пайдасына чечилип кетерине ишенесизби? Тактоо ретинде мынтип айтсам, 2011 жылы Кумтор комиссиянын Кумтор маселесин биринчи ирет эл көтөргөн. 2011 жылы биз Жогорку Кеңештин депутаттары Ысык-Көлдөн курултайга катышканга чакырууну алганмын. 2011 жылы ал курултайдан кийин курултайда Ысык-Көлдөгү курултайда көп ушул Кумтор жөнүндө маселени көтөрүштү. Алдан кийин мен ушул Жогорку Кеңештеги атайын комитет бар. Комитетке кайрылып, ушул комитеттин алкагында жумушчу топ түзүлгөн. Андан кийин бул комитет бул маселени жалпы пленардык жыйынга алып чыгып, ошо жалпы пленардык жыйында биринчи дегенде депутаттык комиссия түзүлгөн. Бул комиссиянын мүчөсү катары айткым келет. Ушул комиссиянын алкагында аябай көп биз Кумтор боюнча, ЦНТР боюнча, ушул рудниктин иши боюнча абдан көп материалды топтогонбуз. Андан кийин бул комиссияны дагы статусу өзгөрүп, мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ушул комиссияда мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары айткым келет. Чындыгында ошол 12-миңчи жылда биз аябай көп жакшы, мыкты антикоррупционный экспертиза дегенде правовая экспертизаларды аябай ушул Кумтор боюнча өткөзгөнбүз. Быйылкы комиссия 21 жылдагы комиссияда эми ошондо кандай токтомдор чыгарганбыз? Жогорку Кеңеш, мамлекеттик комиссиянын сунуштарын. Ошол Кумтор боюнча биздин сунуштарыбыз ишке ашты, ашпадыбы? Ошо быйылкы 21 жылдагы комиссия биз дагы ушул 2 ай, 3 ай иштедик. Канчалык деңгээлде ишке ашып, ишке ашпаптыр сиздердин комиссиянын жыйынтыгы боюнча? Тилекке каршы Кумтордагы биздин лидниктер боюнча, мөңгүлөр боюнча талкууланганы, ал жерде суу маселеси, жер маселеси, ушул биз көтөргөн 12 жылдагы биздин комиссиянын сунуштары ишке ашпай эле мындай туруп калган. Анан кийин салыктар боюнча биз дагы ушул маселени көтөргөнбүз. Тилекке каршы ал салыктарды да көп салыктарды төлөбөй келаткан экен. ЦНТР Голд, андан кийин Кумтор. Ушул маселелер дагы каралды. Бул 21 жылдагы комиссиянын алкагында дагы көп начисление болду. Мен ойлойм, ушул азыр дагы ушул салыктар боюнча чоң маселе бар. Эң негизи экология маселе боюнча көп маселелер ошол боюнча чечилбей турган экен. Эмне себептен ошол комиссиянын бүтүмдөрү, токтомдору ишке ашкан эмес сиздин оюңуз боюнча? Ошол эле салыктарды эмнеге төлөгөн эмес? Ошол эле сиздердин чыгарган жанагы экспертизанын жыйынтыгы боюнча жанагы калдыктарды атайын алысыраак төгүш керек болчу деген ушундай бүтүмдөрдү компания милдеттенмелерди ишке ашырган эмес. Көзөмөл жок беле, өзүм билем болду же кандай болду? Же көбүнесе коррупциябы? Менимче биринчи себеп бул Кумтор рудникте иштеген жетекчилери, менеджмент деп коебуз. Алар Кыргызстандын мыйзамдарын аткарбай, бир кандайдыр өзүнчө священная корова деп орусча айтып койсом болобу? Мындай өзүнчө бир кандайдыр иммунитет болуп, да? Таптакыр эле биздин Кыргызстандын мыйзамдарын, талаптарын тоготпой койгон компания деп ойлойм. Анткени тилекке каршы 2009 жылы ал компания, частный компаниянын статусу как биздин мындай келишим эл аралык статуска ээ болуп калышкан. Тиги Жогорку Кеңештен өтүпчү. Экинчи, мен ойлойм, бул биздин чиновниктердин көзөмөлү жок, да?
мындай кандайдыр өздөрүн баягы салык боюнча салыктар боюнча начисление болуп болуптур. Баягы экология маселесин боюнча биздин атайын инспекциялар бар. Алар да ошол көзөмөлгө албай, ошо биз тараптан да бир кандайдыр бир биздин чиновниктердин шалакылыгы деп эсептейм. Ушул эки маселе боюнча мен пикирим ушундай. Эми быйыл дагы аябай чоң штраф, айып пул салынып атат. Дээрлик 5 миллиардка жакын болуш керек, 5 миллиард долларга жакын айып пул. Бул айып пулду төлөп берерине же болбосо ушул мындан ары жакшы иштеп кетерине сиз канчалык деңгээлде ишенесиз же ишенбейсиз жана эмне үчүн? Эми биринчиден чоң көлөмдө биз баягы экология боюнча биздин жергиликтүү элдин өкүлдөрү биздин сотторго берип, биринчи инстанцияда ошол Кыргызстан тарабына чечилди. Айтып коеюн, бул экология маселе боюнча, салыктар боюнча биз өзүбүз жергиликтүү сотторго бергенге укуктуубуз. Биз мамлекет катары биздин жерлерибизди, биздин экологияны бузса, биздин мыйзамдар боюнча эмелерди, салыктарды төлөбөсө, бул ушул биздин эмелерди каралат. Жергиликтүү соттордо каралат. Ал эми айтып кеткендей, биринчи ошо экология боюнча сотко берилип, ошо биринчи инстанция биз тарапка чечип берди. Ал эми эл аралык арбитражда бар. Өткөндө бир маалымат катары аларда айтышты, биз эл аралык арбитражга беребиз депчи бул маселе боюнча. Биз бул маселе боюнча бул биздин комиссиянын алкагында да талкуулап, эми эл аралык соттордо, эл аралык арбитражда биз дагы күчтүү юридикалык компаниялар менен да келишимдерибиз бар. Алар биздин ошо Кыргызстандын кызыкчылыктын, биздин ошол эмелерибизди, кыргыз тарапты ошо эл аралык арбитражда күчтүү эл аралык юристтер биз тарапта болот. Жеке өзүңүздүн ишеним-ишенбесиңизди айткан жоксуз да, мен суроом жоопсуз калды. Мен ишенем. Себеби? Анткени күчтүү юристтер бар. Дагы. Анткени жок. Анткени бизде так далилдер бар. Мына кумторду, билбейм, сиз көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Бул кумтор боюнча мындай маалымат катары, далил катары фильм бар. А жерде дагы мурунку эл аралык эксперттердин да мындай корутундулары бар. Сууларыбыз, жерибиз, туурабы? Алар бардыгы ушул экологиядан бузулуп, биз бул эл аралык арбитражда, мисалы үчүн, биз ошо өзүбүздүн далилдерибизди айтсак болот. И улуттук баягы кыргызстандык экологдор эмес, дагы ошо баягы чет мамлекеттен келген экологдор дагы ушуну далилдешти. Азыр дүнүйө жүзүн боюнча эң маанилүү, эң приоритет маселелер бул климат, экология. Мен ойлойм, эл аралык сотто дагы ушул жеке менчик компания кандай бир мамлекеттин, башка мамлекеттин экологиясын бузса, мен ойлойм, ушул как бы наше дело право деп айткым келет. Ошон үчүн мен ишенем, биз тарапта мындай маанилүү далилдер бар. Бул мөңгүлөрдүн эрип кетиши болуп атпайбы, эң башкысы суунун жок болуп кетиши. Ал жерде 100 миллиондогон кубометр, 100 миллиарддаган тонна суу деген сөздү билдирет. Экологиялык чыгымдын өлчөмүн кантип эсептешти, эмне кантип ошол эсептөөлөр болду. Анан кийин эмне себептен ошол канча 4 миллиарддан ашыкы, 5 миллиардка жакын сумма штраф коюлду азыркы учурда. 2012 жылдагы депутаттык комиссияда и мамлекеттик комиссияда биз депутаттар, эксперттер, биз группа бөлүнгөнбүз. Экология группа боюнча, а жерде баягы экологдор да, адистер,
экономика, да, финансы мәселе бойынша дағы өзінчө группа, баягы юридическая группа, правовая группа өзінчө. Бу экология подгруппасында күчтүү биздин экологтар кирген. Ал айымдарды Динара айымды, анан кийин көп ушул эксперттер кирип, аларда өз методикасы бар. Бу штрафтар, экология боюнча штрафтардын өз методикасы чыгарганы методикасы бар. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул методиканын негизинен эме чыгарган ущербті санкции, штрафные санкции деп коебуз. Ошон үчүн аны дагы ошо сотто баягы арбитраж карап атканда мен ойлойм, бул ушул атайын специфический мындай расчеттору бар, ошону далилдеп беребиз. Динара айым мыкты, күчтүү эксперт бул маселе боюнча ушул баягы чыгарган сумманы далилдеп берет деп эсептейм. Анан кийин мөңгүлөрдү чындыгында баягы водный кодекс деген мыйзам бар. Ал мыйзамда дагы биз так каралган. Биз ушул атвалдарды эч качан эч ким уруксат берген жок. Баягы апапакай мөңгүнүн үстүнө алып барып эле баягы калдыктарды алып барып төгүп койшкон. На самом деле бул методика боюнча алар башка жерге атайын бөлүнгөн жерге алып барып, да, ошол жерге коюш керек эле. А булар эле көрүнгөн баягы апапакай кардын үстүнө, баягы мөңгүлөрдүн үстүнө төгө беришкен. Ошон үчүн мен ойлойм, ушулар бүт экологтар далилдеп берет, ущербты, штрафные санкции, сотто дагы ушул биздин негизги далилдер бар. Демек, ар бир коюлуп аткан айып пулдун ар бир доллары бул негиздүү эсептелинген. Сөзсүз. Анан И албетте эмелер боюнча дагы, салыктар боюнча. МСБ деген эме бар, платеж, 4% эч бир төлөшпөптүр. Анан тышкары суу боюнча биз суунун маселесин таптаза биздин мөңгүнүн суусун алар баягы производственный процессте иштетишет, бир тыйын төлөбөй. Андан кийин баягы производственный процессте дагы, мисалы үчүн мындай замкнутый система кылып, ушу бир суу менен эле, мисалы үчүн 5 тонна койду, 5 тонна менен жиберсе болот да. Алар төгүп дагы эле баягы нарынга сууларды, калдыктардын эмеси суулары эрип кетет, бүт нарынга түшөт. Нарындан дагы бүт баягы Борбордук Азия боюнча кетет. Бул башка мамлекеттерде дагы мен ойлойм, экология маселеси боюнча биз тарапта болушот, анткени аларда баягы суу аларга да жетет. Сырдарыяга чейин барат бул суулар. 2012-жылдагы комиссиянын бүтүмдөрүн тилекке каршы жогорку кеңеште колдоо таппай калбады беле? Азыркы учурда жогорку кеңеште аба ырайы кандай? Баары эле бир ойдобу, же болбосо ошол эле ишенбегендер барбы? Баары бир кайсы сот болбосун уттурабыз, жөн эле коелу дегендер. Жок, бул мен башында айтып кеттим. Азыркы 21-жылдагы мамлекеттик комиссиянын эң негизги максаты ушул 12-жылдагы депутаттык мамлекеттик комиссиянын жыйынтыктарын да сунуштары токтом катары алынганда, ошол токтомдор кайсынысы аткарылды, аткарылбай калган деген маселе турган. Биз баягы ишенбейм деген маселе турган жок. Биз ошол комиссиялардын токтомдору, чыккан токтомдору кайсы пункттары, кайсы ченемдери ишке ашты, кайсы ченемдери ишке ашпай калды деген ушул маселени иштегенбиз. Ошон үчүн жогорку кеңештеги комиссия ишин бүттү деп биз жогорку кеңештин кароосуна чыгарганда, биринчи иретте биздин коллегаларыбыз бул маселе Кыргызстан үчүн аябай маанилүү болгон үчүн комиссияга дагы убакыт берилди. Комиссия ишин улантат, бул биринчиден. Экинчиден, ошол күнү комиссиянын промежуточный жыйынтык деп эсептелип, ошол күнү тилекке каршы моундай бүт жетекчиси Кыргызстандан чыгып кеткен үчүн убактылуу да башкарууга өткөнбүз. Азыр биз быйыл
рудникке барганда, Кумтурга барганда, бир да ошо чет мамлекеттен, Канададан келген адисти көргөн жокпуз. Биз бардыгы ошол жерде биздин жарандар, да, жашнакай ишти алып барышат. Бұл технологический процесс боюнча, бир экономический маселелер боюнча бүт биздин адистер. Мен ошондо түшүндүм. Бул рудникти биз өзүбүз иштетсек болот. Ошондон кийин биз баягы пленардык жыйында комиссиянын жыйынтыгын карап атканда дагы ушу маалыматты бердик депутаттарга. Мейли алар чыгып кетсе, эми кандай себептер менен чыгып кеткенин биз билбейбиз жетекчилиги. Балким убактылуу же балким кандай, бирок азыр Кумтордо мындай иши мындай үзгүлтүсүз, да, токтобой иштеш керек. Анткени процесс, технологический процесс ошону талап кылат. Андан кийин баягы эми биздин жарандар иштеп атышат ал жерде. Ошон үчүн убактылуу управляющий катары биздин ушул бул ишти мыкты билген адис, өзү технолог экен. Адисти койдук, ошо пленардык жыйында биз, мен ойлойм, туура чечим алынды. Анда кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы, биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз Кумтөрдүн тегерегиндеги маселелер тууралуу кеп кылуудабыз. Мына ошол Кумтөр боюнча комиссиянын 2012 жана быйылкы жылдагы мүчөсү, Кыргыз Республикасынын депутаты, Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева бүгүн бизде мейманда. Мына жогоруда азыркы учурда эми компания Кыргызстанды сотко берди. Нью-Йорк сотунда арбитраждык сотко берди. Анан алардын дооматы кандай болуп атат? Алардын дооматы эми алар, мен алардын искин көргөн жокмун, бирок биз өзүбүз тарап даярданып турабыз. Мо экология маселелери боюнча биздин адистердин бүт документтери турабы. Баягы менеджмент, баягы өтө начар менеджмент деп айткым келет, анткени бүт ушул закупкаларын кымбат 10 эсе, 20 эсе закупкалар боюнча менеджментке дагы биздин өзүбүздүн кандай эмелерибиз бар, наразычылыгыбыз бар. Ушу бүт документтерди даярдап турабыз. Эми комиссиянын алкагында кандай маселе караса, бүт документально документтер бар. Эми иши кылып официалдуу алардын дооматын ала элекпиз. Бирок ар кандай азыр айрым айтып атышат, ошо банкрот боюнча бир талап эмени искти беришет, же дагы бир кандайдыр претензияларды эметишет. Бирок мен айтып кеткендей, биздин бүт ар бир сумма боюнча, да, ар бир акча боюнча, иск боюнча мына биздин экологияга штрафный санкциялар, анан кийин баягы салыктар боюнча биз бүт документтерибиз бар, аны ушул жергиликтүү сотторго берилген. Эми эл аралык арбитражга мен айтып кеткендей, кайра айтып кетким келет. Ушул биздин партнерлорубуз бар, эл аралык сотто мыкты юристтер, алар ушул документтерди алгандан кийин бизге, мисалы үчүн, мен айтып кеткендей, дагы биздин комиссиянын иши улантты, биз ошол комиссиянын алкагында дагы бул маселе боюнча иштейбиз. Бирок азыркы учурда алардын колунда дагы бир көзүрү бар деп атпайбы, ошол 2009 жылдагы келишим. Ошол келишимге ылайык алар канча мындай эркин болуш керек, мисалы үчүн сырттан башкаруу киргизип, анан дагы ушундай талаптар коюлуп атпайбы? 2009 жылы соглашение боюнча алар айтып атышат, бул эл аралык статусу бар депчи. Жок, бул туура эмес. Алар дагы мисалы үчүн айтып атышат, биз парламенттен өткөзгөнбүз ратификациясын депчи. Парламент анан конституциялык сот менен бекемделген. Туура, бул парламенттен, конституционный соттон өткөндөн кийин булар эл аралык Нью-Йоркко барып, алар да жерден каттоодон өткөзүш керек эле, как международный договор. Аны өткөзгөн жок. Бул соглашение
частный компания менен болгон үчүн эч кандай парламентке дагы ратификация болбош керек эле, конституционный соттон да өтпөш керек эле. Бирок мейли өткөзгөндөн кийин баягы эле биздин кандай десем чиновниктердин туура эмес кылганы, бирок кийин дагы бир эмеси тепкичи калып кетти. Аны эч ким да өткөзбөйт эле. Эл аралык уюмдарда бул эл аралык статусу бар келишим деген өткөзүш керек эле, бирок ал өткөн жок. Ошон үчүн мен ойлойм, 2000 мындай укуктук жагынан, юридикалык жагынан карасак, бул келишим эч кандай эл аралык статусу жок эле келишим. Бул бир эле частный компания менен келишим. Ошого биз баягы өткөндө 2012 жылдагы комиссия, азырдагы комиссия биз кайра айтып атабыз. Буну 2009 жылдагы туура эмес багыттагы ушу келишимге эл аралык статус бериш үчүн бүт кадамдарды бул туура эмес, мыйзамсыз ошол 2009 жылдагы келишимди биз толугу менен жокко чыгарганга укуктуубуз парламент азыр. Эмне үчүн буга чейин ошол келишим аннуляция болгон эмес, жана бул нерсеге көңүл бурулган эмес деп ойлойсуз? Ошол эле 2012 жылдагы комиссиядагы айтып, Темир Сариевдин өкмөтү убагында айткан турбайбы, ошол бизге мындай кедерги болуп атат, биз аны чече албай атабыз, себептен ошондой келишим болуп калыптыр. 2012 жылдагы комиссиянын чечимдерине да бул биздин комиссиянын сунуштары бар. Бирок тилекке каршы биз да ошол жерде так жазылган жогорку кеңештин токтому менен дать правовую оценку депчи, действиям и бездействиям должностных лиц депчи. Ошол укук коргоо органдары сот системага бүт материалдарды даярдап, сотко алып барсак, сот не чечим чыкты, прошли сроки давности депчи. Бул иштин мөөнөтү өтүп кетти депчи. Ушунчалык биз алындык. Ушунчалык биз чоң ишти өткөзгөн ишибизди мындай жөн эле калып калды да. Ошон үчүн 2016 жылдагы конституцияга декабрда 11 декабрдагы референдумда бир жакшы ченем бар эле. Что баягы коррупционный жана экологияга да Кыргызстанга, мамлекетке залалдар келтирсе, ал срок давности не имеет. Бул эмелер кылмыштар депчи. Ушундай ченем бар эле. Биз атайын ошону киргизгенбиз, анткени мына азыр мисал үчүн дагы сотко жетсе, эч кандай бу экология боюнча жана экоцид деп коет. Экология боюнча баягы экоцид деп айталат. Экоцид жана баягы коррупция боюнча сроки давности нету деп ошондой киргизгенбиз. Экс-президент Аскар Акаев азыркы учурда биздин парламент мындай агрессивдүү түрдө иш аракет алып барып атат. Эгерде дагы бир варианты мындай келишим болуп сүйлөшүү менен сөздү баштаса дагы майнап турак иш болмок деген оюн айтты да бир интервьюлардын биринде. Сиздин оюңуз боюнча сүйлөшүүлөр бир жыйынтык берет беле? Акаев кезинде, мен ойлойм, Акаев президент катары, Танаев мырза премьер-министр катары. Ошондо биз 12 жылдагы комиссияда антикоррупционный экспертизаны жүргүзгөнбүз ушу келишимдичи. Анан кийин мондай независимая антикоррупционный экспертизанын негизинен мондай чечим чыкты. Бул соглашение башынан коррупциялык соглашение болуп эсептелет деп мындай
бул антикоррупционный экспертизаны жүргүзгөн адистер ушундай корутунду чыгарышты. Тилекке каршы ушул Акаев менимче президент катары биздин мамлекетибиздин, элибиздин бул соглашенияда мамлекеттин кызыкчылыгын мындай карашкан жок. Кандайдыр мен биринчи да айткым келет, ушул өздөрүн кандайдыр кызыкчылыгы бар үчүн коррупциялык келишим болуп калды деп эсептейм менчи. Анткени ушул 12-жылдагы комиссиянын экономика группасын, подгруппасын жетекчи катары айткым келет. Бул компания башынан эле операционный расход деп коебуз. Бүт, мисал үчүн, не закупка кылса материалдарды 100 эсе кымбат сатып беришип. Анан кийин баягы эмесин сатып алган реестрин карасаңыз, клюшки для гольфа, сумки хозяйственные, женские, детская одежда деген нерселерди те эмеден фрукты, овощи те Канададан алып келип, самолет менен алып келишчү. Азыркы 21-жылдагы комиссиянда эмесин подгруппа ушу экономический подгруппасын эмесин отчетун баяндамасын карасам, ал жерде дагы алтындарын алып келиштир, ювелирный изделия. Не алтындар, ювелирный изделия. Ал эмне кереги бар? Анан кийин көп нерселерди, мындай кымбат нерселерди алып келип берди, кийин списание кылып дагы үчүнчү тарапка сатып беришти. Андан тышкары дагы бир түшүнүктүү, мындай, бул түшүнүктүү да, бул бүт коррупцияга, мындай ортодо кандайдыр коррупционный схемалар бар да, кымбат алып, анан кийин ортодо бир ошол маржаны бөлүп да, прибыльди бөлүшөт да, баягы чөнтөккө урушат. Андан кийин атайын бир бөлүмдө да жаздык, Кумтор бир нече башка чет мамлекетте, башка мамлекеттерде рудниктерди, а жерде мындай чоң кымбат рудниктерди алып, бирок бир кыска мөөнөттөн кийин жок, бул ал жерде эме алтын жок экен, биз разведка кылдык, алтын жок экен и арзан сатып беришет. Бул дагы коррупционный схема деп эсептейм. Иши кылып, бул менеджмент, ушу Кумтордун менеджменти иштегени ачык эле, бул экономический анализ жасаганбыз да, бүт ушул коррупция менен. Андан кийин иши кылып мен ойлойм, дагы биз тараптан 2-3 баягы совет директоровду биздин өкүлдөрүбүз бар. Чоң айлык алышат. Мейли чоң көлөмдө акчаны алышсын, бирок Кыргызстандын кызыкчылыгы ушу отурумдары болот да. Ушул маселелерди көтөрсө болобу эле? Кандайдыр бир экология маселесин, же баягы сатып алуулардын, кымбат сатып алуулар боюнча биз ооз ачышпаптыр. Ошон үчүн мен ойлойм, бир кандайдыр алар да жоопкерчиликке тартылыш керек. Акаевтан тышкары, Танаевтан тышкары. Иши кылып мен ойлойм, эми бул маселе боюнча дагы следственный органы да, правоохранительный органдары, кийин баягы соттун чечимдери да болушу керек. Баягы биз айтабыз, эми кандайдыр бир адилеттик, чындык болуш керек да, туурабы? Алар мамлекеттин, элибиздин да байлыгын ушинтип эметсе, тем более алтын бул невозобновляемый источник. Казып алып кеттиби, болду, эчтеке калбады. Бул бир. Экинчи, андан кийин өздөрүнүн калган, эми сиз рудникке бардыңызбы, барбадыңызбы, барсаңыз көрөсүз, капкара. Биз эми жерибизди андай бербеш керекпиз да. Ошон үчүн экология маселеси өтө маанилүү, өтө, мен ойлойм, экологдор туура мыйзамдын өзүнүн эмелери бар, механизмди кандай эсептеген, туура эсептеп штрафный санкцияларды бүт ушу сотко берилди. Мен ойлойм, бул сотто да туура чечилет. Дал ушундай болсун. Чоң рахмат бизге келип маек бергениңиз үчүн. Урматтуу көрөрмандар, бизде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты жана ошондой эле Кумтөр боюнча комиссиянын 2012-жылдагы жана ошондой эле 2021-жылдагы мүчөсү Айнур Алтыбаева болду.
Біз қысқаша сюжеттен кейін бүгінгі темамызды улантабыз. Андан әлбетте бізмен болыңыздар, алыстаңыздар. Қымбатты досым, егер сен бұл тасманы көріп отырсаң, демек сен Борбор Азияның тақ ортасында жайғашқан өлкө жөнүндө билгиң келет. Бұл менин мекеним. Бұл менин Кыргызстаным. Окумуштуулар азыркыга чейин Алатоодо кыргыздар кайдан пайда болгону боюнча бир ой пикирге келишелек. Ал түгүл байыркы Кытай жазмаларында да бул жөнүндө так маалымат жок. Миллиондогон адамдар мекенимди жакшы көрүшөт. Бирок миллиарддаган адамдар анын кооз жана укмуштуу өлкөнүн бар болгонун да билишпейт. Ак мөңгөлүү чокулардын улуулугун, деңиз деңгээлине 1000ден ашуун метр деңгээлинде жайгашкан көлдөрдүн мемиреген тегиз бетин биринчи жолу көргөн, тоолуктардын камкордугун жана меймандостугун сезип билип көргөн. Ар бир турист буларды эч качан унутпайт. Эскерүүлөр ар дайым анын аң сезиминде калат. Бардыгы өз ара байланышкан. Тоо этектери, өрөөндөр. Көбүнчө тоолордун өзү адамдарга эмгекти, достукту, өз ара жардам берүүнү, жаратылыш менен таттуу мамиледе болууну үйрөттү. Көк асманды, жан жаныбарларды, өсүмдүктөрдү кылымдар бою байкап жүрүү кыргыздарга акылмандыкты, турмуш күчүн жана өз чеберчилигинеээлик кылууга жардам берди. Менин элим бул дүйнөгө келгенден бери бийиктикте жашап, көрөгөч болуп, баардык кокустуктарга даяр келет. Бирок убакыт эжа бербейт. Жаңы муун эски муундун ордуна келе берет. Өз жерибизгеээлик кылуу укугун жана жоопкерчилигин алуу кезеги эми бизге келди. Аттиңай, өз мекенибизди чет элдик туристтердин видео материалдарынан көрүп калып, ошол замат сыймыктанып калганыбыз далай ирет болот. Окей, менин атым Николас, швейцариялыкмын. Бирок Кыргызстан жашайм, 3,5 жыл болду. Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Анан Кыргызстан жөнүндө колугу алтынды баркы жок. Көп адамдар билишпейт мындай кооз кереметтүү. Кыргызстан аябай кооз экен. Анан Кыргызстан мени дайыма суктандырат. Кыргызстаным. Программабызды улантабыз, урматтуу меймандар, урматтуу көрөрмандар. Бизде мейманда болсо мына ушул кумтөр маселесин башынан баштап козгоп, ошону изилдеп келген инсандар.
экология жана ден соолук боюнча адис медицина илимдеринин талапкери жана ошондой эле ушул комтөр маселесин цианид окуясынан бери изилдеп келген эколог эжекебиз Калия Молдогазиева жана ошондой эле жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Эркингүл Иманкожоева. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Бул экологиялык катастрофа десек дагы болот болуш керек, себеп дегенде экологияга мындай орду толгус жоготууга учурап азыр мына мөңгүлөрдүн өтө чоң бөлүгү эрип кетти деп атат. Негизи ушул боюнча бир аракеттер азыркы учурда бир чындап эле алгылыктуу жыйынтыктарга алып келерине сиздер ишенесиздерби? Экологистерге тең эле чогуу суроо. Мен ошо азыр изилдеп аткан комиссиянын вот Садыр Жапаров президенттин инициатива менен уюштурган комиссиянын ошо аягына чейин деп аябай чоң үмүттөрүбүз бар эми. Канча комиссия болгон, мен, например, 2 комиссияга катышкам. Эң биринчи биз ошо вопросту 2011-жылы баштаганбыз, ошо межведомственный комиссия деп, анан тияка депутаттар инициатор болуп, Эркингүл Иманкожоеванан дагы бир нече депутаттар, анан көз каранды эмес эксперттер, ошо биз ошону вывод результаттарды жарыялаганбыз. Жогорку кеңешке да презентация кылып, анан ошо Америкадан мындай аябай белгилүү эколог Роберт Моранды ошо биз чакырганбыз да, мен аны менен лично тааныш болуп, азыр ошо комиссия Роберт Морандын заключенияга таянып, ошо могу Госкомитет по экологии и климату да председатель айтып атат, анан кино, документальный фильмде ошонун интервьюсун көрсөтүп атат, ошондо аны дагы эмеге киргизген жокко, ошо компаниянын жетекчилери ошо кумторго даже киргизген жок ошол. Алар аябай коркушту да, ошо бүт баарын изилдеп, анан ошолордун бир кемчилигин таап, анан ушундай жарыялайт деп коркуп эле ошо киргизген жок. Бирок ал биз ага бүт отчеттордун результатын бердик, пробаларды бердик, анализ лабораториянын, немецкий лаборатория келген, анан ошо ал ошол өзүнүн корутундун чыгарган Роберт Моран. Анан ошондон эле баштап бир кемчилик бар да биздин өкмөттөр. Во-первых, тез алмашкан, анан бири-бирине ошо результаттарды бербейт да жыйынтыгын. Кайра ар бир өкмөт, ар бир жогорку кеңеш баштайт да жаңыдан ошо кумторду эмне кылабыз деп эле. Ошол эмелер аткарылган жок да, ошол комиссиянын чечимдери. Анан 12-жылы парламентский комиссия болгон, тоже аябай чоң иштерди жасады. Ошо Садыр Жапаров эме болуп жетекчи. Анан 13-жылы государственный комиссия, мамлекеттик комиссия, мен да ошол мүчө болгом, Эркингүл Иманкожоева да ошол комиссияда аябай көп мындай результаттарды жарыялады да, бүт мындай аябай белгилүү окумуштуулар кирди, депутаттар, көз каранды эмес эксперттер кирип, ошо аябай чоң ишти өткөрүп, ошо комиссиянын бир чечимдери чыкты. Бирок ал дагы кээ бирлери эле аткарылып, кээ бирлери аткарбай калышты да. Ошол азыр мөңгүлөргө могу отходторду таштаган, ошондон бери эле айтып жүрөбүз. Вот, ошолор аткарылбады деп, эми биз ушундай жыйынтыкка келип атабыз да. Азыр эми ушунун аягына чейин жетишип, бирдеме ушул бүт эмелерди чечиш керек. Ошол ущерб дегенди төлөтүш керек компанияга, аябай чоң. Где-то в общем, компания иштеген эмесине бүткөнүнө чейин ушу 1 миллиард 800 миллион тонн отход калат да. Ошонун баары бизге эле, биздин өкмөттүн, биздин элдин мойнуна түшөт да. Ошону эмне кылабыз деп азыр эме ошонун баарын отходторун реабилитация кылып, рекультивация кылып, хвостохранилище почти 60 миллион кубический метр эмелер калат да. Ошо цианид толтурат, цианид оор металлдар, мышьяк, свинец,
хром, ванадий дегеннер бар, аябай элдин ден соолугуна аябай мындай терс таасир бере турган оор металлдардын баары ошо калат да, ошонун баарын рекультивация кылыш керек. Ошол үчүн азыр бирок кээ дагы эле иштетиш керек, дагы алтын көп деп айтышат. Во-первых, ледниктер бузулду, Лысый Давыдов. Андан дагы 3 ледниктер бар. Бу Сарытор бору, 1 бору, 2 деген. Ледник Петрова да бузулду. Так что почти 6 ледниктер бузулушу мүмкүн да. Азыр 2 ледник бузулду деп ущерб аябай чоң болуп атат. Ошо туура эле жасап атат эми бизде. Мен, например, аябай үмүттөнүп атам ушул вопросту, проблеманы аягына чейин чечип, анан бир эмеге мындай нормальный жыйынтыкка келиш керек да. Ошо мурун кийинкиде ушундай болбосун депчи, ушундай, потому что бизде, например, Кыргызстанда дагы 60 мындай гендер бар да, ошо мөңгүлөр, жанында мөңгүлөр жайланышкан. Ошолордун кумтордун сабыгына карап, ошолорду дагы азыр иштетпеш керек. Азыр бүт мөңгүлөр бузулат да, азыр мөңгү, анан суу, таза суу проблемасы аябай бүт дүйнөдө мындай актуалдуу деп көтөрүлүп атат. Биз мындай прогноздор бар, 2050-жылда уже мөңгүлөрдүн баары жоголуп, анан суу жоктугу проблема болот да, аябай башка өлкөлөрдө уже башталып атат. Анан биз дагы ошону ойлонуш керекпиз да келечекте. Эркин Гулайым, сиздин ошол. Сиз берели. Бул кумтор маселеси боюнча биз илгертеден бери эле мониторинг кылып келатабыз. Мына Калежи айтып кетти, биз Калия Сартбаевна жана башка көп эксперттер менен илгертеден бери мониторинг кылабыз. Мониторинг бул 1-3 айда эмес, 1 жылда жасалбайт. Бул бир канча жылдар бою жасалчу нерсе да. Жана мөңгү боюнча биз 2001-2005 жылы эле айтканбыз. Бул Давыдов мөңгүсү жылат, атфалды үстүнө салганга болбойт депчи. Бирок ошону укпай келишти да, укпай келди. Компаниядагы ооба уруксат берилген деп бизге эч кандай бир жыйынтык айтпайт. Бул боюнча бир канча жолу биз конференцияда өткөздүк, өкмөт менен да сүйлөштүк. Андан кийин айлабыз кеткенде мына 2005 жылы момтип эл көтөрүлүп чыктык да. Ушуну көрсөтүп коеюн элге. Анан азыр болсо ошол кезде биз ушинтип көтөрүлүп, элдер экология маселесин коюп, алтын 10 тонна чыкса, мисалы үчүн 20 тонна чыкса, 10 тоннасы Кыргызстанга калыш керек. Центраголдун келишимдерин кайра түзүшүбүз керек деп мына экология маселесин көтөрүп ошондо чыкканбыз да. Ошол кезде унчукпай, ошол кезде бизди жаман көрүп, ошо кумторду жактап, кумтор менен иштеп, бир фирмаларын киргизип, туугандарын киргизип жүргөн адамдар азыр аябай эме болуп атат да, мына популярный болуп, эксперт болуп, анан ошол кездеги айткан биздин сөздөрүбүздү кайталап, ал бирок ошону практически барып көргөн деле эмес аларчы. Анан баягы биз айткан нерсенин баарын эле кайталап атышат да. Эми кумтор маселеси илгертеден бери келатат. Анан ошол кезде бизди куугунтак, мына мисалы үчүн Калия Сартбаевнаны 98-жылы жумуштан кетиришти. Мени канча куугунтукташты, бир туугандарыма чейин куугунтук кылган кумтор ошол бийлик кумторду зачта кылыпчы. Анан ошол кезде кыйналып болбой, өзүбүздүн принцибибизде туруп, мына мөңгүнү талкалап атасыңар, экологияны талкалап атасыңар, суу азайып атат, алтындын кереги эмне, суу кымбат болот деп келген адамдарбыз бизчи. Анан мындай акыйкаттык баары бир болуш керек. Мен дагы нерсенин баарын эле мындай ачык айтыш керек. Акылбек Жапаров азыр комиссияда болуп атат. Акылбек Жапаров аябай мындай популярдуу болуп атат дейин да. Бирок 2009-жылкы келишим бул абдан Кыргызстан үчүн аябай бир кылмыштуу дагы, Кыргызстан үчүн эмес, бул аябай бир Кыргызстан тарыхында эң бир туура эмес келишимдердин бири болгон. Мына ошол келишимде депутат болуп, ошол келишимдин составында, түзүлгөндө составында болгон Тора Мырзаев, Алымбаев, анан жогорку кеңештин депутаты Жапаров, Багдецкий, премьер-министрдин советниги жана башкалар болгон да. Эми ал киши дагы азыр кумтор боюнча көп кишини жоопко тартып атат. Мен ойлойм, ушул боюнча да Акылбек Жапаровду сураш керек да. Эмне үчүн ушундай келишимди кол койдуңар? Эмне үчүн ушул келишимде сиздер каршылык көрсөткөн жоксуңар деп.
2003 жылкы келишим дагы аябай кыргыз эли үчүн мындай кандай айтсам кыргыз эли үчүн мындай абдан выгодный эмес соглашение болгон деп. Мына ошол кезде 2003 жылы депутаттардын парламентте биз киргенбиз. Төрөкан Исмаилова менен мен ошол парламентте киргенмин. Мына ошондо Адахан Мадумаров, Текебаев, Абсамат Масалиевич мына ошол жерде каршы айтышты да, ай болбойт, реструктуризация кылганга болбойт, кийин ким жооп берет дегенде ошо Кыргыз алтындын президенти Кудайбергенов мен жооп берем деген да. Ошондо Төлөкан Исмаилова да айткан, эми Кудайбергенов бүгүн бар, эртең жок да. Андан кийинки келечектеги эгер ошол реструктуризация туура эмес болуп калса ким жооп берет дегенчи. Анан менимче ошо келишимдерди баягы өзүнүн салымын кошкон адамдар дагы мындай жооп бериш керек да. Анан эгерде алар жооп бербесе, улам эле башка жаңы кишилер келип келишим түзүп эле анар жооп бербей эле ушинтип эле кете бергенге болбойт да. Анан мен ойлойм да, азыр Кумторду тышкы жактан баягы эмеге алды, управленияга, башкарууга. Эми азыр ал жакта абдан оор маселе. Мына коллежиде барат, экөөбүз барып, канча жолу барып мониторинг жасадык, лабораториялык анализдерди алдык. Дамбанын астынан билесизби, коллежи цианид 17 раз көп чыкты, значит просачивание болуп атат деп атат. Мен өзүм дагы экотех инспекцияларды алып барганда карьердин юго-запады дагы абдан коркунучта, кулачудай болуп турат. 2007 жылы хвостохранилищенин трещина кеткен, аны клин кылып жапкан. Петров көлүнө чектер биз эмес, чектин окумуштуулар келип изилдеп кеткен. Ошонун данныйлары бар, бизде бар. Ал прорыв опасно деп атат, коркунучтуу. Эгерде ал прорыв болсо, дамбанын частин задевать этиши мүмкүн. Мына ошо 2005 жылы ошо эксперттер чогулуп айтканбыз, Давыдов эртеңби кечпи ал жылат. Ал жылганда аябай коркунучтуу деп. Ошондо укпай койгонуна жылды го. 2014 жылы барып Кумтордун административный корпусун бүктөп салды. Эми ал деген темирден аябай укмуш калың жасалган нерсени ошол күчүн карагыла, эми муздун күчүн карагыла. Ошол топурак таш биригип алып анан ошол барып туруп эле монтип бүктөп салды. Мына ошону 2014 жылы барып ошол мен көрүп, ошону өкмөткө айтып, мына ошондой иштерди жасаганбыз. Эми азыр айтып атат, эксперттерди чакырабыз, чет өлкөлүк эксперттер чакырабыз, кантип Давыдовду токтотобуз деп. Коллежи аны токтото алышпайт да, билесиз да. Ал болсо оор нерсе. Аны кесип эле албаса, аны башка эч токтотууга мүмкүн эмес. Жок, менин оюмча ошо бир Давыдовдун атыбалдарды бирдеме жасаш керек да. Атыбалдарды ошол тетиги Госкомитеттин экология климаттын директору Динара Кутманова айтты, ал мурунчу план боюнча тетиги башка жерге астыңкы жакка атыбалдарды чогултуш керек болуш керек да. 10 километр алыс. Бирок алар эме өзүнүн расходторун азайтып, экономияга алып, ошо жалаң прибыльди кирешени ойлоп, ошо мөңгүлөрдүн эмелерине таштапты да. Ошон үчүн, во-первых, ущерб дегенди, зыянды төлөш керек. Ошол акчаны алгандан кийин биздин өкмөт, биздин ошол компания ошол атыбалдарды бир жакка мындай безопасный жерге которсо болот да. Астыңкы жер болобу же эмени, аларды эми эчтеке жасай албайсың. Ледник өзүнөн өзү даже эчтеке болбосо, ал как живой организм да, өзү жылап, акырындап эрийт. Ошо азыр природный процесстер болуп атат, могу таяние деген, глобальный таяние ледников деген эрип атат өзүнөн өзү эле. Анан бирок атыбалдар ошого кошулуп, оор металлдар, бүт эмелер, анан эме аягына, анан кийин тетиги тиякта бир эме бар да, Кумтор деген дарыя бар. Кумтор болсо Тарагайга уюлат, Тарагайдан Нарынга куюлат. Азыр болсо контроль бар, потому что өзүнүн компаниянын экологический отделы көзөмөл кылып атат. Биздин өкмөттүк органдар барып көзөмөл кылып атат да, ошону эме ошо сууларга кирбесин деп. Анан бүткөндөн кийин аны ким көзөмөл кылат? Ким көзөмөл кылат? Ошол бүт прорыв болушуп, Торгоев деген специалист бар, геофизик жакшы. Ошол айткан, во-первых, озеро Петрова прорыва опасный, ошол Петрова мындай прорыв болсо, ошо хвостохранилищега да суусу кирип кетиши мүмкүн да. Анан хвостохранилище тоже мындай сапырылып, эме ошо эмелерге
попадать етиши мүмкүн да, ошо тарагай кумтуранан нарын. Ошону аябай мындай дамбаны күчөтүш керек. Азыр бүт баарын караш керек да. ойлоп, план, во-первых, должен быть план выхода из эксплуатации, анан план действий в чрезвычайных ситуациях. Эми мындай чрезвычайный ситуацияда кандай план биринчи болуш керек? Ошо прорыв болобу, же хвостохранилище прорыв болобу, же озеро Петрова болобу, же дагы бир эмелер жылып калса болобу, болбосун. Ошого ар бир компания план действий болуш керек. Ал ошол план действий чрезвычайных ситуаций ар бир 3 жылда жаңыртыш керек да, кайра карап, потому что жаңыртылыш. Андай пландар барбы азыр? Эң биринчи баштаганда жок болчу. Анан ошо цианидный авария ошондон болуп атпайбы. Пландары действий в чрезвычайных ситуациях болгон жок. Анан алар эмнени кылаары билбей, эч кимге айтпай, ошол просто бир пограничник, орус пограничник тапты, неожиданно ачты да, ошондой цианидтер эмеге сууга барсконго түшүп кеткен. Аны аябай скрывать этебиз деген. Жашыртып, эч кимге билгизбей, аны элдер билбей калып эле ууланат эле да, анысы деле ууланды, барскондун жарандары. Анан кийин Кыскача жарнамадан кийин маегибизди уланталы. Биздин берүүдө бир аз жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз кум төртүн тегерегиндеги маселелерге токтолдук. Мына ошол компания азыр экологиялык зыян келтиргендиги үчүн, анан кийин налог төлөбөгөнү үчүн, анан суу колдонгону үчүн, акча төлөбөгөнү үчүн сууга дагы акча төлөш керек деп атабыз. Бирок буга чейин неге төлөгөн эмес? Себеп дегенде сиз айткандай, ар бир жаран сууга төлөбөйт эми, сууну жеткирип берген үчүн мамлекетке төлөйт да, кубометри үчүн. Ар бир жаран айылда деле сууга төлөйт, жана сууга да төлөйт. Төлөйт. Агоротун сугарган үчүн төлөйт, суу ичкен үчүн төлөйт. Анан ушуга чейин компания мөңгүнүн суусун производствода колдонуп төлөйт. Мөңгүнүн суусу дүйнөдө эң кымбат суу. Эң кымбат суулардын бири болот. Анан бул боюнча да канча жолу айтып келебиз. Башынан баштап эле төлөш керек, кайра ошол эле сууну кайра колдонуш керек деп. Бирок эми коррупциялык бул вообще коррупциялык компания болбоду. Бул өйдө жакты сатып алат экен, өйдө жак менен сүйлөшүп алат экен. Бизге окшогон кишилерди сүйлөй берсин деп укпайт экен. Бирок биз аракет кылып, канча мамлекеттик комиссия түзүп экологиялык жактан көп нерселерди кылдык. Биз эч нерсе кылган жокпуз деп айта албайбыз. Ошо биздин жасаган ишибизди мына азыр айтып атышат. Биздин материалды колдонуп атышат. Ошо сууну колдонгон, төлөбөгөндүгүн биз ошондо көтөрүп чыгып, ошол комиссиянын жыйынтыгында жазганбыз. Ошонун баарын азыркылар кайра көтөрүп, ошо биздин ишибизди колдонуп атат. Значит, биз бекер иштебеппиз, биз бекер аракет кылып аптырбыз. Биздин эмгегибиз азыр бааланыш керек, мындайча айткандачы, эми биздин да атыбыз чыгыш керек да. Мына колледжи канча жылдан бери жүрөт. Ошондой эле жагы көп эксперттер, Боб Морон деп атпайбызбы? Ана эже Боб Моронду чыгарып келди. Эч кандай мамлекет акча төлөгөн жок агачы. Анан ошол америкалык эксперт, бул дүйнө жүзүндө белгилүү эксперт болчу да. Анан комиссияга кошпой коюшту. Кошпогонуна болбой, биз ошол Барсконго чейин алып барып машина менен, анан рудниктин жанына чейин машина менен жеткизип, ошол Боб Морондучу, андан ары биз атты аярдап туруп, атка минип алып, эки Германиянын немка бар болчу, эме бар, азыр деле документальный фильм жасаган, Мириам Алойца деген. Экөө ат менен рудниктин жанына чейин барып, ошол рудниктен чыккан суулардын баарын пробасын алган да. Эми азыр эгерде сотко бере турган болсо мамлекет, мына ошол биз менен иштеш керек да. Ошол мурунтан бери билип жүргөн, мурунтан бери ошол эксперттик группада ошонун ине-жине чейин билген эксперттерди колдонуш керек да. Анан жанагы сотко берсе эмне болот деп атпайбы? Эми бизде 95-жылкы келишим болот, 2003-жылкы келишим болот, 2017-жылкы келишим болот. А жерде 2017-жылкы келишимде бир пунктуна жазып койгон. Эгерде экологиялык кырсык болсо, Кыргызстан өзүн мойнуна алат деген бар. Азыр эми ошону көтөрүлбөй атышат да. Көтөрүш керек, билиш керек, ар бир сотко даярданыш керек. Мен азыр эле Алтыбаеваны көрдүм азыр астыда.
Эми биздин документибиз даяр дейт. Биздин документ даяр эмес. Ал жерде деген сотто деген юридикалык кумтор аябай чоң юридикалык компанияларды жалдайт. Алар жинди эмес да. Бардыгын даярдап койдук. Болгон келишимдин баарын сотко берет. Мына өкмөт өзлөрү берген, өкмөт өзлөрү уруксаат берген деген келишимдерди көрсөтөт да. Алар жинди эмес да. Анан мына бизде конвенция бар. О признании проведения исполнения иностранных арбитражных решений 58-жылкы. Биздин жогорку кеңеш муну ратификация кылган. Значит, арбитраждык соттун чечимдерин Кыргыз мамлекети аткарыш керек. Бирок биз ушул арбитраждык сотто болгондо кандай аргументтерибиз болот? Мына ошол Боб Морандын жасаган жанагы бул Кыргызстандын эксперти эмес да, бул Американын эксперти. Мына ошол кишинин эксперттик заключенияларын колдонушубуз керек. Биз 10 жылдан бери, 20 жылдан бери мурун жасап келаткан нерселерибизди колдонушубуз керек. Биз унчукпай эле мына 20 жылдан кийин эле мына мөңгүн талкуулап атат деп чыкпайбыз да. Биз айтабыз да, мына илгери эле 2005-жылы, 2001-жылы биз бул жөнүндө айтканбыз. Кумторго бул боюнча кеңеш бергенбиз. Мындай кылбагыла дегенбиз деген биздин мурунку материалдарыбызды, мурунку сүрөттөрүбүздү, ошол видео материалдарыбызды биз ошол арбитраждык сотко беришибиз керек. Даярданышыбыз керек да. Азыр болсо жанагы жоопкерчилик боюнча дагы сурагым келип турат. Азыр мисалы үчүн ошол жоопкерчилик кимде деп түрдүү аткаминерлерди камакка алып, суракка чакырып атышат. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Бар эле адет жүрүп атабы? Чындап эле күнөөлүү адамдар азыр сурак берип атышабы? Сиз аябай туура жаш маселени көтөрдүңүз, анткени азыр эл ушул боюнча карап атышат да. 2005-жылдан баштап 2010-жылдан баштап мен 15-жылга чейин депутат болдум. Бирок мен 2005-жылы келген жокмун, 2011-жылы келдим. 2010-жылы депутаттык эме болбоду парламентте. Келишти да, 5-чакырылыш. Анан мен 11-жылы эле комиссия түздүм, келген эле, бир айдан кийин. Анан 2012-жылы Садыр Жапаров түздү. Биз 11-жылы түзүп комиссия, бүт бардыгын биз Садыр Жапаровдун комиссиясы айтканды биз мурун эле ошол биздин 11-жылы эле көрсөткөнбүз. Парламентте мен өзүм доклад кылгам. Ал нарушениянын баарын, алар айткан нарушенияны биз уже көрсөткөнбүз. Парламентте айткан, мен сүрөт менен, видео менен выступлением бар. Анан 12-жылы депутаттар биз улутташтыруу боюнча каршы бердик. Мисалы үчүн мен каршы бердим. Дагы 80 билбейм канча депутат каршы беришти да. Эмне себептен каршы бердик? Эми ошол каршы бергендин баарын эле эл душманы деш керек да. Мен каршы берген себебим, мен ал жерде рудникте эмне болуп атканын билип атам. Билчүмүн. Айтып атканбыз. Ал абдан коркунучтуу. Мына азыр эле Калежи айткандай, анын ойлонушубуз керек. Бул кумтор жабылгандан кийин ким карайт аны? Ким бул биздин түбөлүк бизге бир опухоль да булчу. Бул абдан кыргыз элине келген шору да. Анткени ошол миллиардтаган жанагы уу түбөлүккө калат да. Мен каршы берген себебим мен айттым ошол жердечи. Биз деген буларды кубалап чыккандан мурун жанагы уза зат кылган хвостохранилищени рекультивация кылыш керек. Рудникти безопасный абалга келтириш керек. Ледниктин жылышын токтотуш керек. Мына ошол жерлерди жасап туруп, анан буларды куушубуз керек. Эмне үчүн булар каймагын алып, алтындын баарын алып, пайданын баарын алып эле жетип калыш керек да. Бизге болсо ошол коркунучтуу нерсенин баарын эмне үчүн таштап кетиш керек да. Мен ошон үчүн каршы бердим. Азыр биз улутташтыргандан мурун биринчи ошол маселени чечели дедим да. Ошону жасатып тигилергечи, азыр алтынды албаса дагы ошол маселени токтотуп, жасатып туруп, андан кийин биз коркунучсуз абалга келгенде Кыргызстан оңой иштетип кетет да. Мына ошон үчүн бергенбиз биз. Ошол эме рекультивация аябай маанилүү да. Азыр, например, менин билишимче $47 миллион Лондон банкында сакталып атат ошол компания. Трастовый фонд. Анан 69 миллион. Ошол максатка. Да, ошол именно рекультивация эмелерге да максатына. Анан 69 миллион доллар деп эсептешти. Бирок менин билишимче ошол цифраны кайдан алганды билбейм да. Например, мен бир конференцияда катышкам, элалары Америкада. Средний бир аябай орточо бир американский горнодобывающий ген где-то $50 миллион кетиш керек да ошол рекультивацияга. Анан бул ген
Бул эң чоң. Бул эң СНГде эң чоң кең болуп атат да, ошол жетишпейби. Анан 2009 жылы, канчанчы жылы, 2012 жылы Абылгазиевдин премьер-министр болгон. Ал айтат, ошол биз ошо рекультивационный фонддун акчасын бизге которсун. 17 жылы ошо. Да, 17 жылы. Анан микрокредит беребиз элдерге депчи. Это вообще недопустимо, потому что биз билебиз, биздин элдер микрокредит алып анан көбү эме кайра бере албайт да. Анан рекультивационный фондду ушинтип жоготуп алып, анан отурабыз ошо бүт, ошону кайра калыбына келе турган акчалар да. Ошон үчүн рекультивационный фондду, если биздин өлкөгө которсо, биздин бир банкка которобуз деп атат да, ошол рекультивационный фонд только на цели рекультивации кармап туруш керек да. Кармап туруш керек да. Аны бир кредиттерге беребиз, тияка колдойбуз, бюджеттин бир дыраларын тыгабыз дегенде эч болбойт да. Ошон үчүн ошо рекультивационный фонд аябай маанилүү да. Муну сактап, анан эме кайра может быть көбөйтүш керек. Да, өкмөттөрдө көпчүлүк түшүнбөй атат да. Рекультивация там 50 миллион доллар, 40 миллион доллар деле көзгө кытышып атат да, бир экономика салып элдеп. А эгерде ошол жерде бир экологический катастрофа болсо, эми Кудай сактасын. Анан даяр акча керек да, даяр акча керек, батыраак реакция кылыш керек. Анан ошол акча именно проект боюнча ошо коркунучтуу абал болуп калса, ошону баягы алдын алып, ошону сакташ үчүн колдонула турган акча. Муну тийбеш керек да. Анан баары эле ошону айтып атат, азыр биз ошону эле которуп келе коебуз, анан тигини кылабыз, анан муну кылабыз деп. Эми бизде өкмөттүн баягы министрлердин дальновидности жок экен да. Мындай эмнеге рекультивационный фонддун эмнеге түзүлгөнүн билбейт экен, өзүлөрү түшүнбөйт экен, максатынчы. Анан мына цианиттик авария болгондо эмне кыларын билбей калышты го. Билбей калып, өкмөттө эмне кыларын билбей, хлор тиги планы жок болуп калып, анан эме хлор чачып, ого бир элди улантып, канча киши ооруп атат. Мына мен 15 жылдан бери соттошуп жүрүп утуп алдым азырчы. Азыр ошо уланган элдин моралдык ушербин утуп алдым соттончу. 15 жыл соттоштум. Анан бул арбитраждык сот менен канча жыл болот билбейм да. Мен деле жанагы келишим түзүшүптүр 99-жылы Силаев барып, анан Дастан Сарыгулов барып Канадада, Торонтодо тынчта келишим түзүптүр. Элдин атынан барыпчы. Анан ошол келишим үчүн мен 5-6 жыл соттоштум. Бир келишим деле. Анткени Кумтур айтты да, биз өкмөтүңөр менен келишим түзгөнбүз. Өкмөтүңөр өзү жооп берсин, өкмөтүңөр өзү акча берсин. Биз силерге акча бергенбиз өкмөтүңөргө депчи. А биздин 1028-27 статьянын негизинде моралдык ушур болсо, только ошол төлөш керек компания. Анан ошонун негизинде мына утуп 15 жыл соттошуш оңой эмес да. Анан утуп алдым. Да, ушул аябай чоң бир ийгилик болду. Ошо именно Барскондук эмел жарандар ушундай утуп алышы, Эркин Гүлөмановго жайын аябай чоң салыбы бар. Анан мен да бир жагын айткым келет. Ошо эл аралык болгондой бир экологиялык өкмөттүк эмес организациялар бар. Алар бизге да ушул авария, цианидный авария болгондо, ушул мөңгүлөр жөнүндө биз эмелерди, маселелерди көтөргөндө бизге аябай жакшы мындай жардам бергенде, консультационный жакшы. Ошо Роберт Моранды таап, ошо мен ана ошо Банк Watch деген организация менен сүйлөшүп, алар ошол транспортный расходы бүт ошону төлөп берген да эмеге, Роберт Моранын келишине. Анан биздин өкмөт ушундай бир эме компанияны угуп эле киргизбей койду да ошо рудникке. Ошо аябай преступный да биздин эмелердин кээ бир чиновниктери. Мындай элдин мындай өлкөнүн кызыкчылыгын ойлобой эле ошо компанияга жалдырап эле карап ушундай абалга келдик. Азыр деле ошол международный организацияларга да мындай кээбирлер айтып атат, биз кайрылабыз тиги деп. Мен кечээ окудум, бир Азамат Темиркулов деп жазыптыр, ушундай бир Mining Watch Канадага, анан тигиге кайрылыш керек. Биз көптөн бери эле алар менен уже иштеп атабыз, биздин организация. Мен, например, директор Өмүр дарагы деген организациянын директору болдум, өкмөттүк эмес, экологиялык. Биз ошолор менен иштешкенбиз. Банк Watch деген Европада, Америкада бир экологический организация менен иштешип, алар аябай бизге жардам беришти да. Анан Кумтор болсо Камека деген компания азыр Центера деп алмашты да. Алар келгенде өзүлөрүнүн акчасы жок болуп эле
кирип эле ушу Акаевдин бир убагында Бирштейн деген алып келип эле кредит алган ЕБРР деген банктен, Европейский банк реконструкции и развития. Анан келип ушу иштетебиз деп, они сами по себе урановая компания, не золоторудная. Анан канча авария жасашты да, потому что тажрыйбасы жок болчу. Анан ошо ЕБРР кредит берип, азыр ЕБРР дагы Европейский банк чыгып атат да, ошол биз ошо инвестор менен жакшылап эме мамиле кылгыла, бузбагыла деп, ошо өзүнүн убагында ЕБРР ушул кредитти берген ушу Камекага, Центерага да. Биз ошол Европейский банк реконструкции и развития ежегодный собрание болот деген, ошого барып канча выступать эттик да. Анан ошолор да таасир берди да, мурун вообще эч данные булар публиковать эткен жок да. Отчет об окружающей среде деген ошол авариядан кийин анан биз ошо канча ушундай вопросторду көтөрүп ачык болуш керек бул компания. Өзүнүн экологиялык эмелерин баарын эме чаралаш элге көрсөтүш керек деп, они начали ежегодный отчет по охране окружающей среды. Азыр чыгарат да, орусча, англисче, кыргызча. Анан ошондон да көрөбүз да кандай алар ишти жасап атат деп. Ошол эмелер менен дагы биз азыр ошо эл аралык экологический организация менен да биз ошол контактта болуп, ушу өкмөткө жардам берсек болот да, ушу. Просто биздин өкмөт, анан могу комиссия өзүнчө иштеп эле бир мен мотивациясын түшүнүп атам да. Чын эле ушундай бир ачык бир эме максат менен ушул компаниянын эмесин зыянын алабыз, анан жакшы иштетебиз эмени. Жөн эле саясий оюндар бар да? Же бир өзүнчө саясий оюндар болуп атат, мага түшүнүксүз да. Ошон үчүн бизде мындай биздин да ресурстарды, биздин информация тажрыйбабызды биз даярбыз, колдонсун, өзүбүздүн бүт информация болгонун баарын эмелерин жардамыбыз беребиз да. Бирок ошол чынына аягына чыгыш керек, ушул башка да бир кендерге ушундай кайталанбасын деп, ушу кумдордун эме мисалыны эме сабак алыш керек да, ушу биздин эме биздин эл, биздин эме өкмөт дагы. Бизде деген мындай да, азыр мындай бөлүнүү жарымдуу болбош керек да. Азыр Кыргызстандын баягы келечеги, Кыргызстандын имиджи туруп атат да. Азыр чет өлкөлөр менен арбитраждык соттошо турган болсок, баарыбыз биригишибиз керек да. Тигил бул экен, анан бул мындай экен, анан ал биздин душманыбыз, анан ал бизге мындай деген нерсе болбош керек да. Кыргыздын баягы бир түшүк болгондо, бир кыйынчылык болгондо биригет да. Бул илгертеден бери келаткан нерсе да. Кыргыз бир коркунуч болгондо бирге калган да, бир муштум болуп жеңип келген. Ошон үчүн кыргыз илгертеден бери кыргыз болуп келген да. Канча улуттар өзүнүн мамлекети жок жүрөт да. Бизден канча миллион көп улуттар мамлекети жок жүрөт. Ошону кыргыздар ошо биригип, кыргыздар бир муштумга түйүлүп жеңип келген ошондон бери. Ошон үчүн азыр эгерде соттошуп кыла турган болсо, анда ошол Калежи айткандай биздин дагы партнерлорубуз бар да Европада. Ошолордун дагы бизге жардам беришет. Анан биригип бир ушул маселеден чыгышыбыз керек да. Чоң рахмат. Бизге берилген убактыбыз дагы соңуна келип калыптыр. Бизде мейманда Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Эркингүл Иманкожоева жана ошондой эле экология жана ден соолук боюнча адис медицина илимдеринин талапкери Калия Молдогазиева болду. Кандидат талапкери. Кандидат. Чоң рахмат. Кыскача тыныгуудан кийин биз маегибизди улантабыз, бүгүнкү теманы улантабыз. Биз менен болуңуздар. Анын даамы түсү жана тыты жок. Ал тургай ал аркылуу көрө албайбыз. Ал жердин 70% аймагын каптайт. Дарыялар, океандар жана булуттардын чексиз айлануусунан турат. Денебиздин 60%-ын түзөт. Айланабызда жана ичибизде ушунчалык көп суу бар болгондуктан биз аны оңой эле кабыл алабыз. Бирок күн системасында суюк суу дээрлик жок. Демек, бул заттын көп бөлүгү биздин планетада кайдан пайда болгон? Ал кайдан келди?
Суу молекуласы эки элементтен тургандыгын билсеңиз керек. Эң жөнөкөй элемент болгон суутек биздин ааламдын башталышынан бери эле жашап келет. Эң жөнөкөй элемент болгон суутек биздин ааламдын башталышынан бери эле жашап келген. Кычкылтек бир нече 100 миллион жылдан кийин, жылдыздар пайда болгондон кийин гана пайда болгон. Бул түзөк казандарынын борборундагы басым ушунчалык күчтүү болгондуктан суутек атомдору биригип, гелий түзүшкөн. Ал кезегинде гелий атомдору оор элементтерди берилийди, көмүртекти жана кычкылтекти пайда кылган. Бул процессти нуклеосинтез деп аташкан. Акыры жылдыздар кыйрап, жарылып, жаңыларды түзгөндө бул жаңы элементтер менен ааламга тарап, жаңы бирикмелерди пайда кылышкан. Мисалы, белгилүү H2O G1 суу молекулалары күн системасы пайда болгон чаң булутунда болгон. Ал эми башкалар биздин планета пайда болгондон кийин аны менен кагылышкан. Бирок бул жообу жок чоң суроо. Жерге канча суу жана качан келген? Эгерде бир теория боюнча катуу тоотектери пайда болгон учурда аз көлөмдөгү суу жер бетинде болгон болсо, анда атмосфера болгондуктан ал кайрадан мейкиндикке бууланып кетиши мүмкүн болчу. Газ чыгаруу деп аталган процессте пайда болгон биринчи атмосферага чейин суу биздин планетада дагы 100 миллиондогон жылдар бою жашай алмак эмес. Бул жердин өзөгүнөн эриген тоотектери жер бетине жанартоолорду чыгарганда болгон. Бул бууланып жаткан сууну кармай алган катмарды түзгөн. Ошентип, суу кантип жерге кайтып келди. Илимпоздор суунун көпчүлүгүн бул жерге миллиондогон жылдар бою жер бетине кол салган муз кометалар же астероидтер алып келген деп көптөн бери шектенип келишкен. Бирок акыркы изилдөөлөр бул теорияны жокко чыгарды. Күн системасы пайда болгондон кийин дароо пайда болгон хондрит метеориттеринде изилдегенде илимпоздор суунун көлөмүн гана эмес, алардын минералдык курамы жердин катуутектеринен айырмаламагандыгын аныкташкан. Ошондой эле жер менен бир эле учурда пайда болгон стероидтерден алынган үлгүлөрдөн да айырмаланбайт экен. Демек, жер атмосферасынын жоктугуна карабастан, көп жылдардан да жоголуп кетпеген сууну кыйла эрте топтогон болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда астероидтер миллиарддаган жылдар бою өз салымын да кошушу мүмкүн. Эгер бул чын болуп чыкса, анда жашоо биз ойлогондон да эрте башталган болушу мүмкүн. Суу планетанын төрөлүшү учурунда же сырткы таасирлердин натыйжасында жер бетинде пайда болгонун так билбейбиз. Балким экөө тең чынбы? Кантсе да душтан, фонтандан же крандан аккан суу жакынкы көлдөн же дарыядан эле келбейт. Суу жер планетасына келе жатып, космостук мейкиндиктерди жеңип келген. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз кум тегерегиндеги маселелер. Азыр болсо бизге Атамекен партиясынын төрагасы келип кошулуп атат. Өмүрбек Текебаев мырза, бизге кош келипсиз. Алгачкы суроо, сиз мына 2013-жылдан бери ушул кумтөрдү улутташтырыш керек деген ойду айтып келесиз. Бүгүнкү учурда ал канчалык деңгээлде мүмкүн? Анан канчалык деңгээлде бат, анан эффективдүү кылыш үчүн, эгер улутташтыруу мүмкүн болсо, эмнелерди жасаш керек? Кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек? Алгач кумтөр жөнүндө бир эки сөз айтып койгум келет. Дүйнөдөгү эң чоң алтын кендердин бири 2003 жылы келишим менен кумтөр кени Centergold компаниясынын көзөмөлүнө өтүп кеткен. Иш жүзүндө Кыргызстан үчүн иш кылбайт. Биз дегенде мен партияны гана эмес, жогорку кеңеш Кыргыз элин да айтам, анткени жогорку кеңеш ар кандай чакырылыштагы, ар кандай жылдагы жогорку кеңеш 5 токтом кабыл алган. 5 токтомунда тең 2003 жылкы Centergold компанияга кумтөр аркылуу киргенибизде мыйзамсыз, Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербеген, коррупциялык келишим деп эсептейт. 5 чечим. Ошо акыркы чечими ошол 12-чи анан 14-чү жылдары кабыл алынган. Ошондуктан азыр өкмөт, жогорку кеңеш кумтөр кенин Кыргызстанга алуу аракетин биз колдойбуз. Бирок кантип алса болот? Кандай кесепеттер, кандай кыйынчылыктар
Бизди күтүп турат. Бул сөз өзүнчө албетте. Кандай кесепеттер, кандай кыйынчылыктар дароо эле айта берсеңиз болот? Узакка созулбай канчалык баттаны натыйжалуу ишке ашырса болот? Мына биз Кумтөрдү басып алдык. Көзөмөлгө алдык. Тышкы башкарууну киргиздик. Өкмөт койгон адам олтурат. Кыргызстан иш жүзүндө башкарып жатат. Бирок бул Кумтөр кени бизге юридикалык жактан өттү дегендикке жатпайт. Талашуулар, соттошуулардын баары алдыда турат. Биз убактылуу гана ошол чет элдик компания зыянын тийгизип койбосун, өндүрүштү токтотуп койбосун, алардын кылган кылмыштуу иштеринин изин жаап койбосун деп, аларды чыгарып, убактылуу өзүбүзгө башкарууга алдык. Биз менчикти өзүбүзгө ыйгарып ала элекпиз. Башкарып атабыз, акционерлердин укуктары сакталып турат. 3 айдын ичинде биздин өкмөт тигилже бул жолду сунуш кылыш керек. Түбөлүк мындай турууга, мындай көп убакытка мындай турууга болбойт. Маселе чечилиш керек. Эгер жөн эле басып алып отура берсек, анын үстүнө тиги түшкөн пайданын баарын өзүбүзгө ала берсек, албетте сотто бизге проблемалар пайда болот. Мындай чыгуунун бир эле жолу бар, бул улутташтыруу. Албетте 9-жылкы келишимде компания өзүнүн коопсуздугун камсыз кылыш үчүн аракет кылган. Бирок ошого карабастан биз улутташтырсак мүмкүнчүлүк бар. Мына мен могул жерден бир 5 мыйзам турат, баарын окусам сөз көп. 52-жыл 21-октябрда ООН, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы резолюция кабыл алыптыр. Номер 626. О праве свободной эксплуатации естественных богатств и ресурсов. Андан кийин ошол 62-жыл 14 декабрда кабыл алыптыр. Номер 1803. Неотделимый суверенитет над естественными ресурсами. О постоянном суверенитете над природными ресурсами. Декларация об установлении нового международного экономического порядка. Хартия экономических прав и обязанностей государств деп 74-жылдарда ушундай мыйзамдар кабыл алынганда, эми ушул мыйзам эл аралык документтердин негизги маңызы. Мен майдаланып пункттарына чейин окуп отурбайын. Маңызы мындай дейт. Мамлекет өзүнүн территориясындагы менчикти, любой менчикти, өзүнүн гражданине караган, чет элдик гражданинге же компанияларга тиешелүү менчикти мамлекет тартып өзүнө ала алат. Табигый байлык тартып айтып атпайбы? Бир учурда, төмөнкү учурларда өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн, экономикалык, социалдык кызыкчылыгы жөнүндө, анан коопсуздук үчүн, экология сакташ үчүн мамлекет өзүнүн чечими менен менчикти алып кое алат. Бирок шарты бар. Адилеттүү компенсация кылып бериш керек. Мен сиздин үйүңүздү, машинаңызды элге керек деп алып койсам, баасын эсептеп, акчасын кайтарып беришим керек. Бул укук дүйнө мамлекеттери тарабынан танылган. Көп өлкөлөрдө өзгөчө бизде танылган? Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, Латин Америка өлкөлөрүндө чоң-чоң эл аралык компаниялардын менчиктери улутташтырылган. Мисалы, Суэц каналы. Президент Насыр биликке келгенде Египет аны
улутташтырып алган. Убагында Иран Улуу Британиянын компаниясы бар экен, Iraq Petroleum Company деген компанияны 72 жылы улутташтырышыптыр. Төлөп беришкен эмесин, компенсациясын. Бирок төлөп берип атканда алар акчадан кармап калышкан. Налогдон мынча карыз экесин, экологияны булгаган экесин, мынча сага соттун чечими менен эле башка уюмдун чечими менен мынча зыяның бар экен деп ошолардын баарын кармап, анан калса калганын берет. Янындарын жөн бербейт, ушул келишим, ушул эмелерде жазылган условия проведения национализации определяются не международным правом, а внутренним правом государства, осуществляющего национализацию деп мамлекеттин ички тартиби менен аныкталат. Кандай формада төлөп беребиз компенсацияны? Качан төлөп беребиз? Качан дегеним мына 5 жылда, 10 жылда төлөп беребиз. Бөлүп деп да чечим чыгарып коюшубуз мүмкүн. Да, ошондуктан муну национализация закон менен кабыл алынат. Бул мамлекеттин укугу биздин конституцияда көргөзүлгөн. Кыргызстан любой менчикте национализация кыла алат деп. Ошондуктан биринчи кечиктирилбестен бүгүнкү парламент улутташтыруу боюнча мыйзамды кабыл алыш керек. Бул рамочный мыйзам деп негизги принциптерин аныктайт. Бул кумтөргө тиешеси жок, бүтүндөй эле национализацияга тиешелүү улутташтыруу жөнүндө мыйзам кабыл алыш керек. Ал жерде мамлекет кайсы учурларда кандай менчиктерди улутташтыра алат? Анын баасын кантип бычып аныктайт? Ал компенсацияны кайсыл мөөнөттө, кандай көлөмдө, кандай формада, акчалай эмес, башка формада да кандай төлөп берсе болот да. Формада төлөп бере алат, ошонун баарын аныктаган тиги мыйзам болуш керек. Анан ошонун негизинде Кыргыз мамлекети тигил же бул менчикти, мисалы кумтөрдү улутташтырсак болот. Мен жана айткан мыйзам, мисалы түндүк түштүк жолу курулуп атат. Эгер бирөөнүн жайытына туура келип калса, бирөөнүн багына туура келип калса, ал көгөрүп мен сатпайм деп чоң бааны айтып туруп алса эмне кылат мамлекет? Улутташтырат. Көз каранды эмес, риэлторлерди, эксперттерди чакырып, баасын коңшулардыкындай бычып туруп, анан ошону кайтарып берип коет. Кааласаң акчалай, кааласаң Бишкектен квартира беребиз, кааласаң башка жерден ошондой жер беребиз. Көрдүң, формасы ар кандай болот да. Мисалы, азыр темир жол курабыз деп атабыз. Кытайдан Жалал Абад аркылуу Өзбекстанга кеткен. Анан балыкчы менен кошкон. Ал деген жеке менчик участоктардан өтүшү мүмкүн. Национализация мына ошон үчүн керек, бул мамлекеттин укугу. Кумтөрдү улутташтырганга бир нече негиз бар. Биринчиден бул коррупциялык келишим болгон. Кыргызстандын байлыгын өзүнө ээ кылбастан 2003-жылы урдап кеткен. Коррупциялык. Ошон үчүн биз муну жокко чыгарып, улутташтырып алганга толук укугубуз бар. Экинчиден бул коопсуздук. Экологиялык коопсуздукту толугу менен бузуп, биздин жаратылышты талкалап атат. Орду толгу зыян, эбегейсиз зыян келтирип жатат. Үчүнчүсү, биздин ар кандай төлөмдөрдү экологияга төлөбөйт зыянына, налогдун кээ бир түрлөрүн ар кандай шылтоолор менен төлөбөй жүргөн экен. Ушулардын баары мына бүгүн ачылып олтурат. Мен өкмөттүн бул кумтөр боюнча аракетин колдоп, бул улутташтыруунун биринчи кадамы дедим да. Эмне үчүн биринчи кадам дедим? Анткени биз жанагындай эки мыйзам кабыл алышыбыз керек. Ал мыйзамды мен 13-жылы эле иштеп партиянын атынан киргизип койгом. Жогорку кеңеште турат. Ошол эки мыйзамды мисалы өкмөт кабыл алса болот. Мен дагы бир жолу айтам көрүүчүлөргө. Мыйзамдуу түрдө өзүбүзгө алып алыш үчүн аны улутташтырышыбыз керек. Сиз айтпадыңыз, бул нерселердин баардыгы ар кандай кыйынчылыктар анан кесепеттер менен коштулат депчи. Ооба. Кесепеттердин бири бул инвестициялык климат. Азыркы учурда ансыз деле Кыргызстанда инвестициялардын
быйылкы жылга акыркы 3 жылдын ичинде инвестициянын агылып кетүүсү рекорддук көрсөткүчтөргө чыгып атыптыр. Биз Кыргызстан кумтөрдү мындай коюп, Кыргызстандын ичиндеги укуктук беспределди токтотушубуз керек. Орто, майда, чоң ишканаларга болуп жаткан басымдарды токтотушубуз керек. Ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюшубуз керек. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын Евразиялык экономикалык союзга жана башка дүйнөгө чыкканга биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошондо мындай инвестиция өзүнөн өзү эле мындай кагып келет. Бизде демократиялык режим болуш керек. Сот эркин болуш керек. Мыйзамдын үстөмдүгү камсыз болуш керек. Ошондо инвестиция өзүнөн келет. Туура кумтөр. Бүткүл дүйнөдөгү инвесторлор билет. Кумтөр жапайычылык менен биздин жаратылышты талкалап жатат. Бүткүл дүйнө билет, кумтөр биздин чиновниктерди сатып алып, же коркутуп алып, өзүнө пайдалуу келишимди коррупциялык жол менен түзүп алган. Эгер биз аны мыйзамда көргөзүлгөн жол менен, эл аралык практикага туура келген жол менен өзүбүзгө алып койсок, бул инвесторду коркутпайт. Инвестордун да акылы бар, эмне үчүн аны алып атат, алар билишет. Эң негизгиси Бишкектеги, бул жактагы майда ишканаларга мындай кол салып, аларды кысып, рыноктон мындай чыгарбашыбыз керек. Ооба, ишканалар жабылып атат. Канчалык көптөгөн бизнесмендер Кыргызстандан кетип атышат. Жаштардан сурасаң дагы настроениялары чемодан. Чемодан настроение. Кетебиз деп турушат да. Бул экөөнү бөлүп карашыбыз керек. Кумтөр буга тиешеси жок. Кумтөрдөн башкадан Кыргызстандын экономикасында проблема көп. Аны өкмөт өзүнчө чечиш керек. Мен ошентип ойлойм. Акыркы кездердеги кумтөргө байланыштуу ар кандай жогорку бийликтеги инсандарды камоо, суракка чакыруулар болуп атат. Канчалык деңгээлде адилет жүрүп атат деп ойлойсуз? Ал жөнүндө айтам жана инвестиция жөнүндө да. Биздин дыйкандар, өндүрүшчүлөр айыл чарба продукцияларын Россия, Казакстандын рыногун алып кире албай кыйналып атышат да. Демек, бир экономикалык союзда болгонубузга карабастан, эгерде өкмөт айыл чарба продукциясын, өндүрүш продукцияларын Россия, Казакстан жана башка ушул өлкөлөргө экспортун камсыз кылса, Кытайга да керек болсо сүйлөшүп, квота алып, инвестиция айыл чарбасын өзүнөн өзү агып келет. Азыр өкмөт 7%-тен айыл чарбасына беребиз дейт, аны алдым. Товарды өндүрдүм. Картошка өндүрдүм, капуста өндүрдүм. Сата албай, экспортко чыгара албай калсаң эмне болот? Ал бул күйөсүн. 7% менен деле кайтарыш керек болот да, күйөсүн. Эгерде сбыт жок болсо, кредит берүү бул экономиканы өндүрө турган фактор болбойт. Өндүрө турган. Эгерде сбытты камсыз кылып берсек, акча өзүнөн өзү келет. Ошол Россиядан келип аткан миллиардка жакын доллар мигранттар жөнөткөн акча. Керек болсо ошол өзү пайдалуу тармактарды таап ошол жакка барып отурушат. Ошон үчүн биз инвестицияга ыңгайлуу климат түзсөк, мен жана айткандай, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн, адилет жана тез сот системасын, демократиялык саясий системаны камсыз кылып, анан мамлекет экспортко шарт түзүп бериш керек. Мамлекеттер менен сүйлөшүп, жолдогу тоскоолдуктарды алып, рынокту кеңейтиш керек. Ошондо мага агып келет, инвестиция агып келет. Азыр инвестиция десек, саясий демократиялык системанын сөз эркиндигинин инвестиция кандай тиешеси бар дейиши мүмкүн да. Саясий конкуренттүү системада бир адамдын же бир саясий күчтүн үстөмдүгү болбойт. Ал бүгүн болсо эртең кызматтан кетерин билет. Ошондуктан ашыкча зөөкүрлүккө, зомбулукка барбайт. Коомдук пикир аркылуу тизгиндеп койсо болот. Сот адилеттүүлүгүн, бюрократиялык системанын эффективдүү иштешинин бирден бир жолу ушул демократиялык саясий система.
элдик көзөмөл так ушинтип аткарылат да. Көп айтпайбы, элдик көзөмөл болуш үчүн курултай түзүш керек, башка түзүш керек, ал деле керектир. Бирок эң негизги ошол механизм бул элдик пикир аркылуу, саясий конкуренттик система аркылуу чиновниктерге таасир этүү. Кыскача сюжет андан кийин майк уланталам да. Кыргызстандын байлыгы эмнеде? Ойлонуп бир жоопту тандагыла. Жаратылыш, кен байлыктар, адамдар, технологиялар, мунайы жана газы көп болгон өлкөлөр бар. Алар сулуу жана бай жашашат. Мисалы, Норвегия. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөр мунай сатты жана газы бар болсо да жаман жашашат. Мисалы, Венесуэла. Көптөгөн электр станциялары менен жакшы жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Япония. Ошол эле учурда электр станцияларды иштетип, жаман жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Бангладеш. Норвегия менен Жапония акча каражаттарын экологияга, жаңылануучу булактарына жана энергетикалык электр унааларына коротушат. Венесуэла менен Бангладеш баарын кирдетип, акча каражаттарын популизм жана шаан шөкөткө коротушат. Кеп пайдалуу кендерде, жаратылыш же технологияда эмес. Кеп адамдарда. Бир нерсени өзгөртүү жана баштоо үчүн биринчиден өнүгүп, жашоого болгон көз карашты өзгөртүш керек. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз Кумтөр тегерегинде маселелерди талкуулап атабыз. Студиябызда мейманда Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Мына жогоруда ошол Кумтөр боюнча көп маселелерди талкууладык. Бирок бул жаңы бийлик келген сайын улам жаңы комиссия түзүлөт. Анан кийин бул бийликтин, бул элдин көңүлүн бурдуруш үчүн эле бир жөн эле бир инструменти катары колдонуп аткандай сезилет да. Эмне үчүн азыр ошол маселе көтөрүлүп атат сиздин оюңузча? Биринчиден саясий кырдаал. Садыр Жапар жананын командасы деп коеюн. Мына ушул проблеманын айналасында саясий капитал жыйнап, торолуп, анан бийликке келди. Анан Кумтөр маселесин көз жаздымда калтырып койсо, бул туура эмес болот. Тактикалык план дем жарым жыл, бир ай, 2 ай ар башка нерселерди сүйлөп турду, но негизинен бул маселеде алар өзүнүн позициясын ачык так айтыш керек. Болбосо, бул саясий характерде болуп, мындай жок болот. Саясий капиталы жок болот, банкрот болот. Ошондуктан бүгүнкү бийлик аны жасаганга мажбур болчу. Анткени ошон үчүн жаралган, ошон үчүн бийликке эл алып келди. Экинчиси биздин экономикалык финансылык абал. Бюджетте акча жок. Бүгүнкү өкмөт, бүгүнкү бийлик кайсыл коңошуларга барбасын, бир эле. Эмне берди, канча берди. Элдин сураганы да, алардын берген отчеты деле да. Чоң инвестициялык программалар, кызматташ жөнүндө программалар эмес, канча алып келдик. Un менен берсе да алабыз, май менен берсе да алабыз, көчөт менен берсе да алабыз. Өзбектер 10 000 көчөт берди деп сүйүнбөдүк. Скорая помощь менен берсе да алабыз. Эмнени берсем да алабыз да. Бул эми бул мамлекетти жогото турган көз караш да, элди жогото турган. Эми биз айласыз балким сурап атабыз. Ошондуктан өкмөт тез аранын ичинде жаңы финансы булактарын табыш керек. Аны Кумтөрдөн тапса болот деп турушат. Мен да ойлойм, болот. Ошол эки жагдай өкмөттө ушул ишти жасаганга мындай мажбур болду. Мен мажбур дегенде мындай жаман мааниде эмес. Алар ошону жасайбыз деген миссиясы болгон, ошол миссиясын, элге берген убадасын аткарып жатышат. Аны аткарганга аларды кырдаал дагы түртүп атат. Мына жана сөз айттыңыз, мына камап атат, кандай деп. Мен башында айттым,
улутташтырыш үчүн биз 2003-жылкы келишим коррупциялык келишим болгон деп далилдешибиз керек. Элдин кызыкчылыгына каршы келген келишим болгон деп далилдешибиз керек. Экологиялык зыянын далилдеди. Кыргызстандын кызыкчылык иштеп жаткандыгын да цифралар менен далилдесе болот. Коррупциялык экенин далилдеш үчүн анча-манча адамдар сот жообуна тартылып, эл алдында моюнга алып, баарын ачык айтып бериш керек. Бул эл аралык сотто дагы чоң бизге аргумент болот. Бул деген 2003-2009-жылкы андан кийинки болгон ашыл келишимдер жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болуп отурат. Анан эми көрдүңүзбү, жанагындай бул мына мен биринчи айтып атам да, баарынча. Бүгүнкү кумтөр маселеси бүгүнкү бийликти бар же жок кылат. Алар үчүн бул мындай бул ва-банкка кетти да, бар же жок кылат. Ошон үчүн алар мен айткан жагдайларды далилдеш үчүн тез аранын ичинде далилдеш үчүн аракет кылып атат. Бирок ушундай аракет кылганда дагы жанагындай зордук зомбулук болбош керек. Шылтоо менен саясий оппонентимди аксатып коеюн, же чочутуп коеюн деп мындай чапырып кетпеш керек деп ойлойм. Камалгандардын кылмыш иши козголуп мындай кылмыш жообуна тартуу аракеттери баары мыйзамдын чегинде болуш керек. УПК жооп бергендей ачык айкын болуш керек. Тергөө баарын айта албаса да негизги жагдайларды мындай айтыш керек деп мен эсептейм. Жогоруда сиз айтпадыңыз, улутташтыруу ар кандай оор кесепеттер, анан кыйынчылыктар менен коштулат депчи. Анан мен бүгүнкү бийликтин 12-жыл менен эле токтоп калганына мындай таң калып атам да. 9-жылды дагы караш керек. 2003-жыл мөөнөт өтүп кетти. 2003-жылдын мөөнөт өтүп кетти, бирок 2003-тү да караш керек. Анткени күмтөрдү бизде ошондо алып кетишкен. 2012 азыр интернет тармагында 12-жылкы комиссиянын ишин Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын ишин караган мындай видеолор чыгып атат да. Ошол жерде карасаңыз, Атамекен партиясы кайра айтып жүрүп бир эмени киргиздик. Бир пунктту. 2003-жылкы келишим коррупциялык, элдин кызыкчылыгына каршы келет, антинародный деп туруп. Мыйзамды бузуу жол менен болгон. Анан ошого жол берген адамдардын баары жоопко тартылыш керек дегенди биз 2012-жылы киргизгенбиз. Ошол кездеги чиновниктердин баарын 2013-жылы иш козголгон. 2013-жылы иш козголгон. Теги Курманбек Осмонов ошол кезде биринчи вице эле, Болот Абдилдаев экономика министри, финансы министри эле, ошолор баш болгон 10 адамга иш козголгон. Биз коррупциялык жагдай бар экенин далилдешибиз керек. Бирок 2013-жылдын 31-декабрында 10 жыл өтүп, 10 жыл өткөндүгүнө байланыштуу срок давности дейт. Кылмыш эскирди деп мамлекет кечип жиберген. Ошо кечип жиберерин билип, мен 13-жылы мамлекеттик кызмат адамдардын кылмышына срок давности болбой, 100 жыл болсо дагы жооп берет деп кылмыш кодексин өзгөртүү киргизген. 13-жылы. Бирок 14-жылы ошол кезде бийлик бул мыйзам артка күчкө ээ эмес, кийинки кылмыштарга гана тиешелүү деп трактовать этип, жана 10 чиновниктин ишин кыскартып жиберген. Бирок ошого карабастан мен ойлойм, бүгүнкү бийлик иликтеп ар биринин ролун, ар биринин тиги жоопкерчилигин так коюп документтештириш керек. Бул бул эл аралык соттордо бизди утуп алууга чоң жардам ете турган жагдайлар.
бирок баарына биз адилет караш керек. Мен айтып атпайм, ошону алыш үчүн мен тиги 2003 кылмыштуу деп аларга күнөөлүүлөр жазалансын деп токтомго киргиздик. Анан алар кутулуп кетпесин, 10 жыл өтүп кетиптир дебесин деп туруп 13-жылы биз кылмыш кодексине мыйзам киргиздик. Кечирим болбойт өмүр бою деп. Андан башка кумтөр ошондо коркута берет эле биздичи. Азыр биз ишти токтотуп коебуз. Анан кийин тиги 2,5–3 миң адамды баккала алар митингге чыгат деп. Менен ошону сабаттап, ушинтип коркутуп, токтотуп койсо 15 жылга чейин камалат деген мыйзам долбоорун киргизген. Улутташтыруу деген жалпы мыйзам. Андан башка Кумтөр Голд компаниянын имуществосун, менчигин улутташтыруу боюнча мен азыр окуп берген мыйзамдын долбоорун киргизгенбиз. То есть аны улутташтырыш үчүн жок эле дегенде мына 5-6 мыйзам долбоорун киргизип, ошоларды өткөрүш керек эле. Мына 12-жылы Садыр Жапаров жетектеген комиссия 3 күндүн ичинде барып басып алып, иштетели дегенде өтпөй калды. Ары бир жылдырып отуруп өтпөй калды. Бирок азыр ошол жасалды. Бирок жасалганы менен 12-жылдагыдай болуп жасалган жок, сунуш кылганда. 12-жылы жөн эле барып мындай басып алабыз деди. Айырмасы спецоперация деп коеюн. Садыр Жапаров айтты, алтын калбай калыптыр, биз аларга мындай тишпейбиз деп койду, бирок ошол эле кезде биздин 4 гражданин аркылуу экологиялык зыян боюнча сотко берип 3 миллиардпы, 3 миллиард доллар, 4 миллиардтан 5 миллиардка жакын, 4 миллиардтан ашык. 3 миллиард экологиялык зыян. Зыян келдирди деп чечимди чыгарды. Мойнуна илгенге мындай негиз болду. Пайда болду. Андан башка дагы бир нече мыйзамга, ошонун ичинде акционерлер коому боюнча мыйзамга, акционерлер коому жөнүндө мыйзамга, эгерде чоң стратегиялык ишканада адамдардын өмүрүнө коркунуч келсе, экологияга коркунуч келсе, менчик формасына карабастан мамлекет түз сырткы башкаруу киргизе алат деп мыйзамга өзгөртүү киргизди. Көрдүңүзбү? Анан жөн эле барып эмес, басып алып, мыйзамдуулуктун кандайдыр формаларын сактап, анан негиз, экологиялык зыян. 19 адам өлүптүр, адамдардын коопсуздугуна зыян. Мөңгө жылып келип атат, көчүп чөт деп атат. Бул дагы зыян, ошолордун баары негиздеп барып, азыр убактылуу 3 айга чейин деп бастык. Бирок эми аны түбөлүк аны басып отурууга мүмкүн эмес. Мына андан ары биз мыйзамдаштырышыбыз керек. Анын үчүн жанагы 12-жылкы эле эмес, бүгүн камалгандардын баары 12-жылдан кийинкилер камалып атат да. Андан мурункулар эми камай албайбыз, мен айткандай 10 жыл өтүп кечилип кетти. Бирок моюндарына коюп, документтештирип тиги такташ керек. Далилдерди такташ керек да. Болбосо биз соттон утуп алуу мүмкүнчүлүгү азаят. Улутташтыруунун биринчи этабы деп атпайсызбы? Анан кийин жогоруда сиз өзүңүз айттыңыз, ошо кесепеттер анан кыйынчылыктар менен кошулат. Ошол кесепеттер, кыйынчылыктар кандай болушу мүмкүн? Бир кесепет. Инвестициялык климатка таасир бербейт дедик. Эми акыл эстүү жакшы инвестор аларды эмне үчүн көңүл бурбайт экен. Алып атканыбызды билет да. 3 миллиард мойнуна илдик. Мөңгүнү талкаладыңар деп мойнуна илдик. Булар 12-жылдан баштап мөңгүлөрдү талкалап, жердин алдына кирбестен мөңгүлөрдү талкалап, алтын таба башташты да. Жылына 250–300 миллион доллар экономдуп калган. 14-жылы ошол бийлик, өкмөт мөңгүнү Кумтөргө талкалап иштегенге уруксат беребиз деп мыйзам долбоорун киргизишти. 14-жылы. Атамекен фракциясы ага каршы турду. Албетте бизди башка коллегалар да колдоду. 14, 15, 16, 17 биз өткөргөнүбүз жок. 17-жылы мени камагандан кийин, соттогондон кийин сентябрь айында бул мыйзамды өткөрүп, Атамбаев кол коюп, анан ошонун негизинде премьер-министр болуп турган Сапар Исаков сентябрь менен келишимге кол коюп, Кыргызстан мындан мурунку зыяндардын баарын кечет. Келечекте боло турган зыяндардан да баш тартат деп келишимге кол коюп койду. Мыйзамыбыз мөңгүнү талкалай берсе болот деп уруксат берип, ошол кезге чейинки мөңгүнү талкалаган чиновниктерди кылмыш жоогунан куткарып койду. Биз ошол кездеги азыр чиновниктерди камайбыз дейбиз. Ташы 50 адам бар деп атпайбы? Эмне үчүн мөңгүнү талкалаттың десе айтат.
Туура ал кезде мыйзамсыз эле, бирок 17-жылы мыйзам кабыл алып, мыйзамдаштырып коюшту. Мен эми кылмыш жообуна жооп бербейм дейт. Кылмыш амнистиясын берди. Сапар Исаковдун келишими менен экономикалык амнистия берип койдук. Доолорду төлөбөй турган болуп калды. Бирок биздин өкмөт Акылбек Жапаров айтат, биз мөңгүлөрдү казып иштегенге уруксат бердик, бирок мөңгүлөрдү зыян кылганга уруксат бербедик дейт да. Бул мындай орусча айтканда неубедительно да. Мөңгү зонасында казып иштей берсең болот, бирок мөңгүлөргө зыян келтирбе деген бул өзүбүз тууралап айтып атабыз. Эл аралык сот муну кандай трактовать этет? Эми уруксат бердиңер, өзүңөр бердиңер деп айтат да, туурабы? Баарын кечиңер деп айтат. Анан ушул жерден биз чоң аксап калып атабыз да, аксап калып атабыз. Эми бул сөз тутулат дегендикке жатпайт, жолун тапса болот. Бирок ушул жердин эң биздин слабый жерибиз ушул жер. Ушуну мына бүгүнкү олтурган депутаттардын көпчүлүгү Атамбаев киргизди да, мына өзү киргизбесе да, Сапар Исаков аркылуу киргизди. Бүгүнкү депутаттардын көпчүлүгү колдоп беришти. Муну экосит деп коет. Экосит кылып аткан президентти мактап, керек болсо ага кыргыз элинин баатыры деген ардактуу наамды берелик деди. Анан ошол президент өзүнүн премьер-министри менен кеткен миллиарддаган доллардык мурунку зыяндарды, мындан кийинки боло турган зыяндардын баарын кечип жиберди. Эми бул кылмыш эмеспи? Анан мен ойломча тиги эң чоң күнөө мына ушул келишим менен мыйзамда бизди алсыратты. Биздин колубуздан куралыбызды алды, оозубуздан аргумент сөзүбүздү алды деп мен эсептейм. Чоң рахмат бизге маанилүү мазмундуу маек куруп бергениңиз үчүн, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми эмне болсо дагы ошол маселе Кыргызстандын элинин кызыкчылыгына чечилишин күтөбүз жана бийликтен талап кылабыз. Бул иш күндүн кечи долбоор болду. Кайрадан эфирлер аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар.